Айланма жолдо болгон кырсыктын кесепетинен Бишкек шаарынын Лен райондук ички иштер башкармалыгынын кызматкери каза болгонун аталган башкармалыктан басма сөз кызматы билдирди. Буга чейин Бишкек нарын Торубарт айланма жолунда жол кырсыгы катталып, бир адам каза болгону белгилүү болгон. Toyota Camry үлгүсүндөгү унаанын катышуусунда жол кырсыгы 31-декабрдан 1-январга караган түнү болгон. Toyota. Жаңы жыл күнү фейерверктерден үркүп качкан канаттуулардын видеосу тарады. Видеого лайк басып, подписаться деген кнопканы басып, жанда коңгуроо баса кетиңиздер. Акыркы жаңылыктар сиздер менен. Бишкекте 5 медицина кызматкери кесиптик милдеттерин тагаттырбаган деген шек менен кармалды. Бул тууралуу Лен Ребинин маалымат кызматынан кабарлашты. Милицияга 2022 жылдын 14 ноябрында саат 9:13 чамасында шаардык ойлукканадан жашы 7 элек баланын сөөгү түшкөнү тууралуу маалымат берилген. Аталган факты маалыматтардын электрондук журналына катталып, тергөөгө чейинки текшерүү иштери башталган. Анын жүрүшүндө бала 2022 жылдын 13 ноябрында ашказаны ооруп ооруканалардын бирине түшкөн. Андан соң башка оорукананын жандандыруу бөлүмүнө которулуп, ал өзүнө келбей көз жумганы аныкталган. Аталган факты боюнча кылмыш жаза кодексинин 146-берене медициналык же фармацевтика кызматкеринин кесиптик милдеттерин талаптагыдай эмес аткаруусу менен кылмыш иши козголгон. Бардык керектүү экспертизалар дайындалган. Анын негизинде шектүү катары 60 жаштагы МЖ, 67 жаштагы ИР жана 28 жаштагы КБ, 32 жаштагы ИА, 41 жаштагы МК жана 27 жаштагы АГ кармалып, убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Лен райондук соту тарабынан шектүү 5 адамга карата 2023 жылдын 10 январына чейин СИЗО-1 камакка алуу түрүндөгү баш коргоо чарасы тандалды. Ал эми ИР үй камагына чыгарылган. Учурда тергөө иштери уланууда.